Kutman günüңүздөр менен. Sizler менен аралыктан болсо да жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Азыр Илгиз жаңы эле айтып өткөндөй, бүгүнкү вебинарды уюштурууга эч ким жагынан көрсөтмө болгон жок. Мен өзүм жөн гана математик мугалим катары сиздерде жаралып аткан көйгөйлөрдү угуп туруп, билмексем болуп отуруп калгым келген жок. Ошондуктан ошо мен колуман келишинче менде эмне маалымат болсо ошону сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Баарыңыздарды жаңы окуу жылыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы окуу жыл баарыбыз үчүн ийгиликтүү, жакшылыктын жылы болсун, үзүрлүү болсун деп тилейли. Анан мен азыр өзүм мугалим катары мага эмне деген суроолор жаралган болсо, мен ошолорду КАОнун кызматкерлери менен дагы акылдашканга туура келди. Мен алардан да маалымат алганга аракет кылдым. Анан такталбай калган маалыматтар да болушу мүмкүн. Сиздерден бир гана суранамын. Менин компетенциямдагы маселе эмес. Мен министрликте иштебейм, мен КАОдо да иштебейм. Мен сиздерде эле математика мугалимимин. Болгону мен менчик креатив таалим билим берүү комплексинде иштеймин. Анан бирок ошондой болсо дагы менде болгон маалыматтарды сиздер менен бөлүшөйүн. Кече бизде Бишкек шаарында конференция болуп өткөн. Ал жерде мен академиянын адистери барып айтып берет го деп ойлоп, мен ашык маалымат айткан жок элем. Ошондуктан бүгүн менде бар маалыматтарды сиздер менен бөлүшүп такташканга аракет кылалы. Эгерде мага карата сурооңуздар болсо, мен өзүм билишимче жооп берейин. Анткени мен математиканы окутууга кайдыгер эмесмин. Мен баарыңардын көйгөйүңөрдү жакындан билген мугалим катары колуман эмне келсе ошону айтайын. Эң биринчиси эмнени айтайын деп турамын. Эң биринчиси 5-6 класста, 7-8 класс дебей эле бизде быйыл окуу планына жазуу келди бизде. Интеграцияланды деп. Алгебра жана геометрия предметтери интеграцияланды. Бир бетке жазгыла деген чыгыптыр. Анан мен ошол маселени уккандан кийин мен академия, билим берүү академиясынын президентине да чыктым, адистерине да чыктым. Бул кичине менин оюмча эртерээк жазылып калды. Анткени интеграция деп экөөнү бир бетке жазыш үчүн ошондой календарный план түзүлүш керек эле, ошондой окуу китеби болуш керек эле. Анан экөөдө же окуу китеби жок болсо, же календарный план даярдалбай турса эле, анан кийин же методикалык жактан бир рекомендациялар айтылбаса эле, анан мугалимдер кантип аны интеграция кылып салабыз? Бирөөбүз тиги теманы алабыз, бирөөбүз бул теманы кошобуз. Аны кантип баалайбыз? Алгебрада башка тема турат, геометрияда башка тема турат. Анан анын эмесин итогун кантип коебуз деген суроолор жаралды. Ошондуктан мен бул суроону бердим. Анан бул суроону бергенден кийин мен өзүмдүн талабымды да айтып атамын. Мен мугалим катары менин талабым бар. Мен кантип баалайм ал жерде? Анан ошондуктан бул жерде мындай өтө конкреттүү момундай кылгыла деген жооп ала алган жокмун. Анан бүгүн дагы ошо билим берүү академиясында иштеген кызматкерлердин бирөө менен акылдашып, анан аны менен макулдашып мындай дегенди айтып атам да. Бирок сиздерден суранамын. Менин полномочиямда эмес, мен эч бир бийлигим жок адаммын. Ошондуктан мен жөн гана силердей эле мугалим катары оюмду бөлүшөйүн. Эгер сиздер туура көрсөңүздөр пайдаланыңыздар, туура эмес көрсөңүздөр анда өзүңүздөр маалымат алган жетекчиликтерге карайсыздар болуш керек. Мен минтип макулдашып атам. Азыр эки вариантты сунуш кылып атышат. Бир вариант журналдын бир эле бетине математика деп туруп эле алгебра, геометрияны жаза баштагыла. Экөөнү аралаш деп атат. Анан чейреги аралаш чыгат экен. Анан ушул биринчи вариант ушундай экен да. Демек, мисалы үчүн мен азыр сиздерге демонстрация кылып көрсөтүп көрөйүн да, сиздер карап турсаңыздар, мен демонстрация кылайын. Анан эгерде сиздерге ошол жерде түшүнүксүз болуп калса, анан суроолорду бересиздер. Демонстрацияны өчүрүп коюпсуң, Азыр ошо демонстрация кылганда ошо бир бетке экөө тең жазылып калса кандай болот дегенди көрсөтөйүн деп атам. Ошо сенден өтүп калды да. Ал үчүн демек календардык планды бир түзүшүбүз керек эле да. Анан ошол бир жок чыкпай атат. Бир түзүлгөндө, мисалы үчүн, математика жумасына 4 саат болуп атат. Анын мисалы үчүн да 11-класста 2 саат алгебра, 2 саат геометрия кетет да. Анда журналга бир бетине жаза турган болсок, 2 саат 2 сентябрь мисалы үчүн да 9 сентябрда алгебранын 2 темасы жазылып, 11-12 числосуна геометрия жазылып, бир баракка жазылып кетиши мүмкүн экен, тигилердин айтуусу боюнча. Анан аягында ошол эгерде бир баракка жаза турган болсок, жанагындай текшерүүшкө туура келип калат да. Андай болгон учурда анда
algebra менен geometriyani materiallardan aralashtirib, üçöөнү algebradan, ekөөнү geometriyadan кылып tekşeriş түзгүлө дейт. Мен буга макул болбой атамын. Анткени мынтип түзүш үчүн методикалык даярдык керек болот да. Кээ бирөөлөр жаңы жаш мектепте аттаган адистер бар да. Анан алгебра менен geometriyаны аралаштырып түзө калыш да оңой эмес. Ошондуктан мен бул экинчи вариантты сунуш кылып атам. Мындай кылсак кандай болот деп. Алгебраны өзүнчө эле жазалы, geometriyаны өзүнчө эле жазалы, кадимкидей эле. Анан бирок азыр мен сиздерге көрсөтөйүн. Мисалы үчүн, могу жерден карасаңыздар да, азыр мен экранды чоңойтуп коеюн, кичине дагы. Мына могу жерде сабактын аты деген турат го, урматтуу коллегалар. Сабактын аты дегенге математика деп туруп, кашанын ичине алгебра, Ж 10-11 класста математика деп туруп, кашанын ичине алгебра жана анализдин башталышы деп жазып койсок, анан биягы кадимкидей эле числолор кетет. Анан могу чейрекке келгенде гана, урматтуу коллегалар, чейрек деген жазылбай эле жыйынтык деп жазып туруп, алгебранын жыйынтыгы чыгат бу жергечи. Түшүнүп атасыздар, алгебранын эле чейрек деген сөздүн ордуна алгебра боюнча жыйынтык чыгат. Андан кийин эми геометриясын ачсаң, geometрияныкы дагы ушундай эле болуп келет дагы. Geometriya боюнча мынакей математика деп, кашанын ичине geometriya деп туруп эле, ал жерде дагы жыйынтык чыгат. Байкап атасыздарбы? Эми демек мен биринчи чейрек бүткөндө алгебра боюнча да жыйынтыгын чыгардым, geometriya боюнча да кадимки мурдагыдай эле жыйынтыгын чыгардым. Анан бир өзгөчөлүк болду. Ж сиздер кааласаңыздар алгебрадагы баракчанын жыйынтыктан кийинки графасына, Ж кааласаңыздар, могу биринчи чейрек деп жазып, Ж кааласаңыздар geometriядагы жыйынтыктан кийинки графага биринчи чейрек деп, экөөнүн бирөөнү эле. Биринчи чейрек деген жазып туруп, алгебра менен geometriyaдан алган баалардын арифметикалык орто санын ошо чейрек деген жерге коюп койсоңуздар, могу жергечи. Мен түшүнүктүү эле айтып атам, Демек, алгебраны өзүнчө эле толтуралы, өзүнчө эле бетке, geometriyаны өзүнчө эле бетке толтуралы. Бирок чейректин аягында чейрек деп жазбастан алгебрада жыйынтык деп жазалы, geometriyada да жыйынтык деп жазалы. Бирок биринчи чейрек, экинчи чейрек дегенде Ж алгебранын аягына, Ж geometriya деген беттин аягына, экөөнүн каалаганына, кайсы жерде графаңар ыңгайлуу болсо, ошо жерге эле биринчи чейрек деген жазууну жазып туруп эле, мына мисалы үчүн Ж мынакей geometriянын аягына, алгебра менен geometriянын жыйынтык бааларынын арифметикалык орто санын эле коюп койсок, анан жана журналдын артындагы чейректин жыйынтыгы коюлат го, ошо жерге алгебра, geometriya деп койбостон, математика деген жерине эле могу биринчи чейректин баасын коюп коебуз. Мен түшүндүрө алдым, Анан делого дагы алгебра, geometriya дебестен, математика деген сызыктын жанына эле могу биринчи чейрек дегендин эле баасын коюп коебуз. Биз буга чейин алгебра дегенге өзүнчө, geometriya дегенге өзүнчө койчубуз. Эми мындан ары алгебра менен geometriянын арифметикалык орто санын таап туруп эле, биринчи чейрек деген бааны бир эле графага коюп, ошону коюп коелу деп атабыз. Мен азыр айтканым сиздерге түшүнүктүү эле болдубу? Ушундай чечим кылсакчы, антпесек деген жана бир барака алгебра менен geometriyаны аралаш коюу мүмкүн эмес болуп калып атат. Эч мүмкүн эмес болуп атат. Темаларыңар аралаш болуп калып атат, чейректин баалоосу аралаш болуп калып атат. Анан еще текшериш түзүш үчүн методикалык жактан даярдык керек. Жөн эле алып туруп эле 2 эсеп, 3 эсеп деп аны оңой ойлош керек. Ал жерде да татаалдык даражасы, мазмун эске алыш керек да. Ошондуктан мен мугалим катары ушуну сиздерге сунуш кылып атамын. Муну КАО менен акылдаштым, алар өзүңөр билгиле, сиз кантип атасыз деп атат да, анан келиңиздер, эгерде мени угуп аткандар болсоңуздар, ушундай кылып толтурбайлыбы? Азыр дагы бир жолу айтамын, алгебраны кадимкидей эле календардык планы баягы мурдакыдай кылып эле өзүнчө бетке жазабыз, geometriyаны да өзүнчө бетке эле жазабыз. Болгону чейрек деген сөздүн ордуна жыйынтык деп эле жазабыз. Алгебранын аягында да жыйынтык жазылат бир графага, geometriyанын аягына да жыйынтык жазылат. Анан чейрек дегенде биринчи чейрек деп кааласаңар алгебранын акыркы графасына, кааласаңар geometриянын акыркы графасына эле бир эле жерге биринчи чейрек дегенди жазып туруп, экөөнүн арифметикалык орто санын кошуп туруп эле жазып коебуз. Ошол биринчи чейрек дегендин жыйынтыгын жана класстык журналдын артындагы, могу жерде журнал турабы эже? Артында жанагы чейректин баалары кошулган жер бар го, ошол жерге алгебра, geometriya деп өзүнчө койбойбуз. Жана биринчи чейрек дегенди, мына мен могу жерде айтып атам, урматтуу коллегалар, могу арткы бети бар. Арт жагындагы чейректин жыйынтыгын койгон жер бар го, мына могу жерде болгон.
Мына момундай жерлер. Чыгып кеттиби? Мынакей мондай кылыпчы. Ушул эң арткы бети бар го, ошол жерге келгенде алгебра геометрияны, мен чоңойтуп койдум го. Азыр көрсөтөйүн кайсы жерге коюп атканыбызды. Мынакей могу жерге мен азыр өзүмдү өчүрүп коеюн. Мынакей урматтуу коллегалар, могу жерге айтып атам. Мына могу жерге келгенде алгебра геометрия деген жерди карабай туруп эле математикага эле коюп коелу. Бүттү, мени кичирейтип койсоң. Ушул жерди айтайын деп атам да сиздерге. Эгер макул болсоңуздар ушундай эле кылбайлыбы? Анан эгерде жанагы министрлик тарабынан сунуш кылынып атпайбы интеграция, аны эмки жылга чейин даярдайлы. Аякта атайын адистер отурат, окумуштуулар отурат. Ошолор бизге даярдап берсин. Мынакей монтип кошкула, календарный планын кошо түзүлсүн, текшерүүчүлөрүн түзүп берсин, андан кийин китеп жазып берсин, анан интеграция кылалы да. Анан жөн эле модагы эле интеграция болду, кошулуп кеттик, кошулалы дей бербей эле коелу. Анан мен ушуну сиздерге бөлүшөйүн дегенмин. Бул көйгөйдү баарыңыздарга сунуш кылып жатамын. Мен дагы бир жолу айтамын, бул менин компетенциямдагы эмес. Мен жөн гана ошо силердин көйгөйүңөрдү карап туруп, жөн эле басып кетким келген жок. Ошондуктан мен оюмду ушинтип айткым келди. Анан дагы экинчи маселе болду. Демек, журнал толтуруу боюнча сааттын саны өзгөрүлгөн эмес да, былтыркы бойдан. Сааттардын саны былтыркы бойдан 4 сааттан экен. Анан бул боюнчачы жана КОдон чыккан календардык пландын электронный варианты барбы сиздерде? Мен азыр ушул группага салам баарыңарга. Аны мен түзгөн эмесмин, КО түзүптүр. Ошол жердечи жанагы толук календарный план турат го. Анан ушуну ошол календарный вариант планды чыгарып албайсыздарбы дагы, анан ошону пайдаланалы, бирок муну сатып алуунун да кереги жок, урматтуу коллегалар. Бул деген даяр КОдон түзүлүптүр электронный варианты. Мен ошону салайын, силер ошону распечатка эле кылып алгылачы, аны көчүрүп жазып убара болбой эле распечатка кылгыздар, анда да жеңил болот. Анан дагы бүгүн мен бир группага кирип калсам эме деп атышат. Бир кызыл сыртында кыпкызыл анан гербтин сүрөтү бар бир деме чыгыптыр. Ал эмне экен? Биз аны көргөн эмеспиз. Анан ушуга эми көчүрүп жазышыбыз керек деп атат. Урматтуу коллегалар, өзүбүздүн жумушубузду өзүбүз көбөйтпөй эле коелучу. КОдон бизге даяр календарный план түзүп берсе, аны дагы бир журналга, кыпкызыл журналга көчүрүп эмне жаныңарга күч келип атат. Ошону эле пайдалана бербейлиби? Демек, менде орусчасында сурап атасыңар, алтындарым. Мен кыргызчасына сабак берем, ошондуктан менде кыргызча варианты бар да. Эгерде орусчасын таап калсам, саламын. Бирок менде кыргызча варианты бар, календарный пландыкы. Анан кийин тиги кайра аны көчүрбөй эле жанагы КОдон салынган календарный план жакшы жазылыптыр чынында. 5-класстан 11-ге чейин экен. Мен ошолорду салайын. Анан ошонун эле негизинде ошол календарный планды распечатка кылып эле биринчи бетине өзүңөрдүн фамилияңар жазып эле ошону эле сактап койгулачы, ошондой эле үйрөнөчү. Ал кайра теманы көчүрүп анан кайра эле жазып эле кечке өзүңөрчө түйшүктөнө бербей эле. Ал жерде негизгиси теманын турганы, ал жерде кызыл баракка жасасаңар, көк баракка жасасаңар баары бир эле. Мен муну эмеге саламын. Азыр бул жерде бизде группа түзүлдүңүздөр да. Мен азыр ошол группага мен чыгып кетип атамбы? Азыр ошол группага эле календарный планды салалы. Демек, журнал толтуруу боюнча макулдаштык. Календарный планды болсо КОнукун эле пайдаланалы, аны электрондуу вариантын салалы, баарыбыз ошону пайдаланалы. Телесабактар менин далгелерин билбеймин. Урматтуу коллегалар, мен азыр телесабакка чыкпайм аяка. Эмне үчүн? Анткени биз баарыңарга маалым эмес болуп калышы мүмкүн. Мен азыр өзүмдү дагы айта өтөйүн. Мен өзүм азыркы учурда мен сизден сурооңуздарды окуп атамын. Креатив таалим билим берүү комплексинде математикадан мугалиммин. Мен ошол креатив таалим билим берүү комплексинин башкы директорумун. Ошондуктан биздин өзүбүздүн креатив таалим билим берүү комплексинде атайын мектептеги Кыргызстандын булуң бурчунда отурган балдар үчүн кошумча билим берүү боюнча атайын бир жаңы формат киргизип атабыз. Ал кандай формат? Эми бул суралгандай мен айтышка туура келет, мен айтып өтөйүн. Биз азыр мындай кылып атабыз. Креатив таалим билим берүү комплексинде бир нече сабактар боюнча видео сабактарды тарттырдык. Биздики жанагы темадагы китептеги ар бир тема боюнча тартылып атат. Мисалы үчүн 5-класста көптүктөр болсо өзүнчө, көптүктүн толуктоочусу боюнча өзүнчө, биригүүсү боюнча өзүнчө деп
Китепте кайсыл темалар турса ошол боюнча видео сабактарды тартып, анан ошол темага ылайыктуу тесттерди түзүп, анан ошондой өзүнчө бир платформа түздүк. Бизге мисалы үчүн Кыргызстандын кайсы жеринде отурбасын бала бизге жазылса болот. Мисалы үчүн мен 5-нчи класста окуйм. Ошо мен ошону айтып берип атам, онлайн мектеп деп. 1-сентябрдан башталат. Мына сиздер ошону жазып атасыздар. 1-сентябрдан башталат. Мынакей буквально ушул кийинки жума менен жазылуучулар болсо балдар жазылат. Мисалы үчүн 5-нчи класспы, 8-нчи класспы, 9-нчу класспы жазылат. Анан ал тандайт. Математиканы тандайбы, химияны тандайбы, физиканы тандайбы. Эгерде математика, физика, химия, биология, география деп биз темаларды кошо туруп, предметтерди кошсок, ошону тандаса, биз ошол окуу китебиндеги ар бир тема боюнча видео сабакты салабыз, 1 айлык кылып. Анан тестин салабыз. Бала ошол үйүндө отуруп алып, күндүз силердин сабагыңарды көрөт, кечинде биздин видеобузду көрөт дагы, андан кийин ошонун тесттерин толтуруп, анан кошумча билим алса болот. Биз ошол форматта өтөбүз деп, биз теле сабакка Кыргызстанга чыккан жокпуз. Кыргызстанга бизден башка мугалимдер өтүп атат. Биз креатив таалимдин мугалимдери өзүнчө атайын ушундай кылдык. Эгерде ошол биздин кошумча билим берүүбүз зарыл деп эсептесеңиздер, анда өзүңүздөрдүн айылдагы окуучуларга, ата-энелерге маалымат таратып койсоңуздар болот. Жазылуу башталат. Буквально 2 күндөн кийин жазылуу башталат, Андан башка дагы эмне кылып атабыз? Азыр бул жерде сурап атасыздар курс тууралуу. Ооба. Мен өткөн жумада ошо математика мугалимдеринин суроосу боюнча курс математика мугалимдерине методикалык жардам катары акылуу курс уюшулган. Муну туура түшүнөт болушуңуздар керек. 1 саатка 100 сом деп өтүлдү. Ал 100 сомго өткөндө катышкан мугалимдер барсыздар. 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи, 8-нчи класстын темалары боюнча ошол 4 теманын түшүндүрүлүшү боюнча айтып бердим. Анан ошол 4 теманын презентациясын салып койдум. Ошол 100 сом болот. 9, 10, 11 үчүн өзүнчө 3 теманы өттүм, аны түшүндүрүп бердим, анын презентациясын салдым. Ошол 100 сом болду. Ошентип өтүлгөн болчу. Ошолар бул жүрүп атат. Эгерде мугалимдерге методикалык жардамга жазылгыңар келсе дагы жазыла берсеңиздер болот. Мен азыр байланыш телефонду аягында чыгарып коёмун. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, зарыл деп эсептесеңиздер, анда ошого катышып, ошо презентацияларды, слайдтарды алып, аны балдарыңарга өзүңөрдүн сабагыңар боюнча көрсөтүп, менден болсо жана Zoom'дан өтүлгөн ушу сиздердей болуп, теманы түшүндүрүү болушча методикалык жардам алсаңыздар болот. Муну акысыз жасагым келди эле. Бирок айлам жок. Анткени бул Zoom'да өтүш үчүн да акча төлөш керек экен, видео тартыш үчүн да акча төлөшүм керек экен, монтаждаганга да акча төлөшүм керек экен. Менин өткөнүм бекер эле. Мен акча алган жокмун. Ошол тиги жасап аткандардын услугасы эле 100 сом чыгып кетет экен. Ошону туура түшүнөсүздөр деп ойлоймун. Бирок мындай караганда 100 сом төлөгөн менен 4 сабактын толук презентациясы тыкыйып колуңарга барат. Ошону балдарга салсаңар да пайдалуу болот болуш керек да. Аны акылдашабыз, шартыңарга караңыздар. Демек, бизде креатив таалимде жаңылыктар ушул. Онлайн мектеп ачылып атат, ошондой Кыргызстандын булуң бурчуна. Азыр мен ошол боюнча бир маалыматты көрсөтүп коеюн да сиздерге. Илгиз кайсы жерде бар эле? Азыр мен ошол боюнча бир видеосун көрсөтүп коеюн да, эмне жөнүндө болуп атканын. Онлайн мектепте балдар тандап катышат. Кайсы предметке катышкысы келет, кайсы теманы көргүсү келет дегендер бар да. Мисалы үчүн эң акыркысында эле турат. Андан кийин ошо кийинкиси эң жош жатат үстүкүсү. Мынакей карасаңыздар, урматтуу коллегалар. Мен эмеге чыктым, Экранда турамы, демонстрациядамын, Мынакей карасаңыздар, мисалы үчүн 5-нчи класстын баласы жасылса, математикадан жасылса болот, тарыхтан жасылса болот, кыргыз тили, англис тилинен жасылса болот. 6-нчы класстар болсо, математикадан, кыргыз тилинен, кыргыз адабиятынан, тарыхтан, 8-нчи класстар болсо алгебра, геометрия, физика, химия деген сабактардан. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул сыяктуу предметтер болот, анан момундай форматта болот. Диагоналдары барабар. Ал эми орун тактоочтор кыймыл аракеттин аткарылып жаткан ордун билдирет экен. Теориялык эсептөөлөрдөн, башкача айтканда, эсептөөлөрдүн негизинде табылган хронология, жыл санак, календарь, даталарды изилдөөчү илим. Заттын температурасын өзгөртүү менен затты бир абалдан экинчи абалга Биз
Ошол сөз түркүндөрү таап алсак, Бул болсо тик бурч 90 градуска барабар. Бул жайылган бурч, бул 180 градуска барабар. Клеткадагы минералдык заттар жана суунун касиети жана составы жөнүндө тааныштырсаңдар. Биздин Y функциябыз 0 болгон учурун гана аныктайбыз. Урматтуу коллегалар, көрдүңүздөр, ушундай форматта тарттык да. Ошо балдарга салалы деп. Эми муну Кыргызстандын булуң бурчунда отуруп алып эле 1 айга жазылып коет. Мисал үчүн, чисто математика деп эле алгебра, геометриялы же болбосо математика деп жазылса, 1 айга 150 сом чыгат деп жазып койдук да. 150 сом төлөп коет, 1 ай бою көрө берет. Улам кийинки жаңы темасы бүт салынат да. Мисал үчүн химия, физика, математика деп мындай комплексно жазылса, ага 440 сом болот экен. 440 сом салып койсо, физикага да катыша алат, көрө алат, геометрияны да, алгебраны дагы, физика, химиясын көрө алат да. Ушундай кылып уюштуруп атабыз. Эми бул жаңы уюштурулуп атат. Бул канчалык деңгээлде сиздерге керек экенин мен да билбеймин. Биринчи уюштуруп атабыз. Ошондуктан сиздерден эгерде керек десеңиздер, жазылыңыздар, балдарды жаздырыңыздар, анан биздин сабактарды көрсүн. Бул бирок мындай зум менен эмес, жанагындай видео сабак менен эле тест салынат. Аны шашпай кечинде отуруп алып көрсө болот, Ушуну кылып көрөлү да, анан пайдалуу болуп калса, андан ары дагы сиздер менен акылдашып турабыз. Эми мен муну карасаңыздар, тентек баладай эле ортодон чыга калып эле өзүм конференция уюштуруп атам. Мен муну үчүн да кечирим сураймын. Просто жана математикадагы проблемаларды көрүп туруп эле унчукпай эле отура бергим келбегендиктен, жана журналды тактап берейин деген негизгиси. Азыр өзүмөн өзүм креативдүү реклама кылып алдым, себеби суроолор болуп калды да, айла жоктон айтып атам. Анткени мугалимдер үчүн методикалык жардам курсу уюштурулганы да чындык. Ар бир суббота сайын өтүлмөй болду. Суббота сайын саат 10-до, саат 9-да 5-тен 7-ге чейинки класстар үчүн, 10-дон 11-ге чейин 10-нчу, 9-нчу, 10-нчу, 11-чи класстар үчүн ошол методикалык жардам өтүлүп атат Кыргызстан боюнча. Эгер ал курска жазыла турган мугалимдер болсо жазылыңыздар, окуучуларды жаздыра турган болсоңуздар ата-энелерге маалымат бериңиздер. Биз ушул группага ссылка жөнөтүп коелу, ошого катталып, анан жазыла берсеңиздер болот, Ал эми биздин өзүбүздүн негизги маселебиз болгон азыркы календардык планды кантебиз дегенди сүйлөштүк. 2 бөлүк эле бетке толтура берели. Мурдагы эле календарный план боюнча иштей берели. Болгону гана чейрекке келгенде алгебра менен геометриянын баасынын орточосун коюп, математика деген графага артына толтурабыз, анан журналга толтурабыз, делого толтурабыз дегенде макулдашалы дедим. Башка дагы кандай сурооңуздар болду экен? Сурооңуздар болсо чатка жазсаңыздар, мен баары Бишкекте тургандыктан КО менен кошулуп маалымат ала аламын. Бирок ар бир жолу ар бириңиздерге жооп жаза албай калып атамын. Бизде креатив таалимде методикалык сертификат берүүчү курсубуз бар да. Бизде азыр 43 группа иштеп атат. 43 группанын ар биринде кээ бирөөндө 90дон, кээ бирөөндө 60тан киши бар. Анын ар бирине жооп жазганга мүмкүн болбой калып атат. Бизде азыр 3000, 4000, 5000ге чейин мугалимдер жазылды. Анткени бизде бир эле математиктер эмес, мен жалпы методиканы бүт предметтиктер үчүн өтүп аткам. Ошондуктан жоопту жаза албай калсам кечирим сураймын. Биздин команда иштеп жатат мынакей. Кыял, Илгиз, Нази, ушул биздин команда сиздерге зарыл болгон маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күнү убада кылгандай КОнун түзгөн календардык планын ыргытып коелу ссылкасын. Кимдерде жок болсо алгыла, ошону пайдалангыла. Экинчиси моуну макулдаштык. Эгер макул дегениңер болсо, азыркы биз айткан талап боюнча толтуралы. Анан районалар макул болушу керек. Анткени районаларда деген математика, мен фамилиям Дайырбекова Гүлнара Мелисовна, эмгек сиңирген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалимимин. Мен ошо КО менен байланышкан үчүн айтып жатамын. Менин полномочиям болбогону менен мен математик катары информацияны сиздерге жеткирип атамын. Районодо түздөн түз математик отурбагандыктан мындай башаламандыкка барбай, сиздер мына менден уктуңуздар да. Азыр мен могу видеону запись кылып койдум. Бул записти сиздерге ыргытып коем. Ошону да сактап коюңуздарчы, бирдеме сиз айтсаңыздар, мынакей КО менен макулдашкан экен, өзү эмгек сиңирген мугалим экен, математик, ошол айткандыктан биз баарыбыз макулдашып алдык деп анан айталы. Анан аркында айтса ага да макул болуп, эртең бирөө келип 3 баракка жазса ага деле макул болуп, 5 баракты кошуп салчы десе ага деле макул боло бербей, мындай бир тилде сүйлөшөлү. Негизи бул КОнун милдети. КОдо атайын акча алган адистер бар. Ошолор отуруп ушуну орду-ордуна коюп коюшу керек.
Мен ишенемин. КАОдогулар да ушуну кылат болушу керек. Мен алардан дагы суранамын. Кыргызстанда математиктер үчүн өзүнчө бир вебинар уюштуруп айткыла деп айтамын. Алар өздөрүнүн компетенциясын айтсын, бирок мен өзүм просто убакытты соскум келбей, бүгүн уюштуруп тентек баладай болуп чыга калдым. Ал үчүн кечирим сураймын. Эгерде маалыматым сиздерге пайдалуу болгон болсо, анда абдан кубанычтамын. Силер менен жомок айтышпай жомогубузду бүтүрөлү. Керектүү маалыматтар болсо бөлүшөлү. Азыр календардык планды, бүгүнкү вебинардын видеосун, ссылкасын ушул группага салып коебуз. Анан эгерде жанагындай биздин креатив таалим билим берүү комплексине карата суроолоруңар чыгып атат, аны көрүп атабыз. Алар боюнча байланыш телефондорду жазып коелубу? Байланыш телефондор жазылып атат. Ошолорду алып койсоңуздар болот, Ал байланыш телефондо онлайн мектепке жазылгысы келгендер үчүн, же кошумча билим берүүдегилерчи, онлайн мектеп десе да элдин жүрөгү түшүп калбасын. Жөн эле кошумча окугусу келгендер, кошумча билим берүүнү окугусу келсеңиздер, методикалык жардам алгысы келгендер деп туруп, 2 топ кылып жөнөтсөңүздөр болот, Анда эмесе мен силерге эмеге СМСтериңерди жаза берсеңиздер болот, мен окуймун. Окуп анан жооп бергенге аракет кылам. Билдирүүнү кат түрүндө бере албаймын. Алтындары, мен дагы айтамын. Билдирүүнү бериш үчүн менин компетенциям болуш керек. Мен бийлигим болуш керек. Менде бийлик жок да. Мен сиздерде эле мугалим боло атпайм. Ошондуктан мен кат жүзүндө бере албаймын. Ошондуктан мен могу вебинарды запись кылып коюп, ошону айтканга укугум бар. Бирок мен бул тууралуу КАОнун кызматкерлерине, алардын президентине байланышка чыгып айта алам. Аны айта аламын, Анан эмесе ушуну менен вебинарыбызды аягына чыгаралы. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Жаңы окуу жылыбыз жакшылыктын жылы болсун. Эң негизгиси башыңыздар аман эсен болсун. Берген билимибиз балдарыбызга жугумдуу болсун. Анан иштегенге мүмкүнчүлүк берип турсун. Телеграмдагы группаны айтып жатасызбы? Телеграмда мен группада жокмун. Мен иши кылып бир жерден бир группага чыгып калдым, билбейм каяктан кошулуп калдым. Анан ошол жерде эле ызылдап эки-экиден урушуп атпсыңар. Анан ошол урушканды токтотоюн деп эле чыга калдым да, так өзүм эчтеке деле мындай көп кире албайм эки жаккачы, убактым физически жетпейт. Мен жана өзүм айткандай креатив таалимде генеральный директормун, колум чын эле ас бошойт. Анан бирок жанагындай катуу чырчыгып бараткан жерде чыга калышым мүмкүн, математик катары. Анда эмесе сиздерге ийгиликтүү күндү каалап, кийин дагы жолугушуучу күндөр болсун деп тилейли. Ушуну менен мен конференциядан чыгамын. Саламатта калыңыздар. Суроолоруңар, пикириңер болсо чатка жазыңыздар. Биздин коллегаларыбыз мага жеткирет, Анда эмесе кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар. Кесиптештер, азыркы вебинардын видеосун сиздер ушул вебинарга ссылка алган группаларга таратабыз. Ошол жактардан кайра көрүп алсаңыздар болот. Анан жана календардык план боюнча дагы. Календардык планды дагы жана могу ссылканы тараткандай эле кылып, бардык бизде группаларга таратып коебуз, ошол жерден көчүрүп алсаңыздар болот. Анан кандайдыр бир суроолор болсо, жогорудагы 2 номерге байланышыңыздар. Ошол номерлер аркылуу дагы толук маалымат ала аласыздар. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Вебинарды аяктай берели. Номерлерди кайталайм. Так, 0777 11 44 02 жана 0755 55 78. 55 55 78. 0777 11 44 02 11 44 02 жана 0755 55 78. Анда эмесе саламатта калыңыздар.